Салам достор, урматтуу кыргызстандыктар. Мен бүгүн 7 ноябрь күнү Баткенден Ошко сапар алдым эле. Видеолорду ата-энемден кабарлан кеттим. Кетип атып, могу ноокаттын центрине келип калдым азырча. Ноокаттын жолу оңдолгону ушунчалык жакшынакай болуптур, ушунчалык кенен, 4 машина кенен бири-биринен жол талашпай кенен жүрө турган жол салыптыр да. Буга чейин мен кичинекейимден бери билем, бул жол тарыхта эч бир каралып асфальт болуп оңдолгон эмес. Кыргызстанда эң бир орчундуу маселе болуп келген ошо ноокаттын жолу. Бүгүнкү күндө аябай жакшы оңдолуп, ушунчалык көңүл бурулуп, азыр Баткен менен Оштун арасындагы эң да оңдолбой турган жер бир ошо ноокаттын Көкжар айылындагы жол эле калыптыр. Кудай буйрса ал дагы болот. Бир 10-15 километрдей жол эле калыптыр да, асфальт болбогончу тегиздер. Ама ноокаттын жолу ушунчалык бир жакшынакай деңгээлде жасалыптыр. Менин ойлойм, аябай сапаттуу жасалган. Эң негизгиси кенен. Мурда мына Ош Баткен жолдо каттап жүргөндөр, ушул ноокаттан өтүп жүргөндөр билесиздер, ноокат ушунчалык пробка болчу да. Бир четинен жол жаман болуп, яма көп болсо, бир четинен ушунчалык жолдун тардыгы ушунчалык пробканы көп кылчу. Мындай айтканда, убакыт алчу. Айрыкча час пик убактысында эртең менен кечинде. Кудайга шүгүр, азыркы бийликке рахмат, ушунчалык көңүл буруп, ноокат жолун оңдогон. Эң негизгиси туугандар, жол оңолсо иш оңолот. Кыргызстандын өнүгүүнүн эң бир чоң деңгээли бул жолдун оңдолгон десем болот.